Уақыттың өтіші менен дағы жарылып кетті. Бұл баяғы құрылыштың нормалар сақталбағандығының натижасы деп ойлаймын. Biz айтқанымыз башында құрбайлы қойылышын десек болуға начальство болып құрасыңар деген. Башында құрыш керегі жоқ. Топырақ начарда. Құрбайлы қойылышын десек құрасыңар, ел сұрап атады, антысат міндетті құрдырышқан. Бөлінген ақша сарамжалдуу мындай өзүнүн жолунда пайдаланган эмес деп так кес айта алам. 22 июнда 2023 жылда экспертлар келди, вице-мэрлар, МЧС баштыгылары келди. Мындан 6 ай мурун номер 82 Аймончок бала бакчасынын имаратында, 1-чи жана 2-чи кабаттарында имараттын дуалдарында жарака пайда болгонун көрсөткөн элек. Андан кийин бул мектепти курган компания келип убактылуу оңдоп түзөө иштерин өткөрүп кетишкен. Ал арада 2 ай өтпөй эле кайра эле мына ушундай имаратта жаракалар пайда болгон. Бул жаракаларды бул жердеги жумушчулар атайын шамал кирбесин деп мына ушинтип скотчтор менен жаап салышыптыр. Ош шаарындагы Аймончок бала бакчасынын курулушу 2020 жылы башталып, 2021 жылы ишке кирген. Бир жыл айланбай бакчанын имаратынын дуалдарында жаракалар пайда болуп, аны Тыл медиа редакциясы ушул эле жылдын июнь айында чагылдырган элек. Мындан улам жергиликтүү бийлик курулушту көзөмөлдөө кызматынан жада калса Борбор калаадан текшерүүчү адистер да келген. Жыйынтыгында бакчанын жумушун токтотпой иштей берүүсүн айтышкан. 22 июнда 2023 жылда экспертлар келди, вице-мэрлар, МЧС баштыгылары келди, көпчүлүк келишти и жыйынтык чыгарды. 1 июльда ремонтка коюлду и 15 күн давамында ремонт болду садик и 20 июля биз уже ишке түштүк. Нема жыйынтык чыгарганы бизге эч ким айтмады нема болгонун, лекин из Бишкектелерден лабораториядан келди, нема кылууну жыйынтык эч нерсени биз билгенибиз жок. Буга чейин Ош шаардык кеңешинин депутаты Арыпбек Айтбаев да наразычылыгын билдирген. Депутат бакчанын курулушуна 25 миллион сомдон ашык каражат сарпталганын айтып, курулушту көзөмөлдөө кызматы куруп берген компания жана шаардык капиталдык курулуш башкармалыгынын жооп берүүсүн талап кылууда. Ош шаардык мэриясы комиссия түзгөн экен. Комиссиямен чогуу барганыбызда алар айтышкан, ушул биз байкоо коебуз. Жаракаларды биз барганыбызда сиз деле барсаңыз көрсөңүз керек эле. Жамап үстүлөрүн мындай капиталдык ремонт өткөзүшкөн бала бакчаны. Бирок бүгүнкү күндө баягы наберден койгон жеринен жаракадан дагы убакыттын өтүшү менен дагы жарылып кетти. Бул баягы курулуштун нормалар сакталбагандыгынын натыйжасы деп ойлойм. Себеби же сапасыз курулган, же арматураданбы, же бул жерден баягы ошо мен курулуш эмесмин, бирок курулушту көзөмөлдөгөн адистер айтар. Бирок ушул эң башкысы эле ошол баягы бөлүнгөн акча сарамжалдуу мындай өзүнүн жолунда пайдаланган эмес деп так кес айта алам муну. Себеби курулганына 1-2 жыл болбой атып эле жарылып кете берсе, бул онда акча бул мындай көрүнүшкө жол бербеш керек да бизчи. Оңдоп түзөө иштерине чейин мына бул биз көрсөткөн дуалдын үстүндө мында атайын тактайчаларды кагып кетишкен эле. Андан кийин тактайчаларды алып оңдошкон. Оңдогондон кийин дагы мына ушундай издер калып, ал эми бул жагынан болсо эми эле мындай жаракалар пайда боло баштаптыр. Мындан алдыңкы чыгарылышыбызда Ош шаардык курулушту көзөмөлдөө башкармалыгы бала бакчаны шашылыш түрдө бүтүрүлдү деп билдирген. Бул жолу аталган кызмат жердин кыртышы жаман болчу. Ал жерге бала бакчанын курулганы туура эмес болгон дейт. Биз айтканыбыз башында курбайлы коюлушун десек болуға начальство болуп курасыңар деген. Башында куруш кереги жок. Топырақ начарда. Курбайлы коюлушун десек курасыңар, ел сурап атат, антысат міндетті курдырышкан. Начальство дегенде бул жергиликтүү бийликпи? Жергиликтүү бийлик. Мэрия тараптан. Эми биз эң негизи муну проект болгон экен. Бир 16 жыл экен болгон проектчи. Болгондон кийин курулбай коркуп бискат эткен эмес да. Коркушат. Именно ушул ситуация болот деген да. Анын аягында жок, курасыңар дегенде биз курганбыз. Бул курдук эми муну аш болду. Капиталдык курулуш башкармалыгы оңдоп түзөөдөн кийин дагы мындай жагдай кайталанып турган болсо, компания оңдоп бере берет дейт. Эскертсек, бала бакчаны Эскалидер курулуш компаниясы куруп берген. Аталган компаниянын жетекчиси Бактыбек Торобаевга байланышып, жооп ала алган жокпуз. Ош калаасындагы Аймончок балдар бакчасы 200 наристеге ылайыкталган. Учурда бакчада 245 бала тарбияланууда. Кылым Сурапаева, Алишер Нышанов, Тыл медиа, Ош шаары.